Биз азыр Жалал-Абад шаарына караштуу Тайгараев атындагы аймактык башкармалыгына тийиштүү көчөлөрдө турабыз. Негизи бул аймактарга таза суу, ичүүчү суу келген эмес болчу. Ал эми быйылкы жылдан тарта Жалал-Абад суу канал башкармалыгы тарабынан бул аймактарда иш жүргүзүлүп, жаңы конуштарда таза суу маселеси чечилген. Бул жерлерде суу жок болчу. Кудай кааласа, мына Алланын жардамы менен Кудай кааласа, мына суулар чыгып, мындай давлениялар өтө сонун. Бизден өтүп балдар сүйүнүп атат. Даже сууну экономдоп, водовоздор менен ташып иччү элек. Беттерибизди, колдорубузду экономдоп жуучу элек. Бул машина жууш жок болчу, эшиктин алдына суу чачыш жок болчу. Ошолар мына азыр суу келип бардыгы мына кече жакында уланды. Аталган аймакта жаңы конуштар көп. Бирок ушул убакка чейин таза суу маселеси элдин эң негизги көйгөйү болуп келген. Ар кимиси өз үйүнүн алдына кудук куруп, сууну сатып ичишкен. Эми болсо мындай убарагерчиликке муктаждык калбады. 21-кылымда жашап атканыбызга ишенбей аттык эле. 1 жыл мурун, 2-3 жыл мурун анда эмес битер. 5-6 жыл мурун чыгып суу чыгат дегенде сүйүнүп кучактап өпчүлүк суу каналдын начальниги. Мына азыр мына Нурлан келгенден бери, шаарга кошулганыбыздан бери суу айырмаланып чыгып калды. Мурун ташып иччү элек. Ушул 5-6 үй, 7-8 үй. Айырмасы бир 500 метр жерге өмүрү чыга элек болчу суу. Башка жактарга чыкчы, ошол жерге келип токтоп калчу. Мына азыр шаарга кошулганыбыздан бери суу тынымсыз чыгып атат. Азыр мына Жалал-Абад шаарынын суу канал башкармалыгына кошулгандан кийин булар тиги көрдүңүздөр баш жакта 90 тонналык суу сактагыч коюшту. Суу насосторун алмаштырышты. Күчтүү, кубаттуулугу күчтүү суу насосторун алмаштырышты эле. Мына азыр мына жерден көрөсүздөр, суулар уже чыгып калды. Таза суу менен катар Жалал-Абад шаарында канализация түтүктөрү да жаңыланууда. Буйруса ушул жылдын соңунда аны менен жалпы калктын 70% камтылат. Жалпысынан бизде чоң центральный көчөлөрдө канализацияны тартуу иштерин жүргүзүп атабыз. Ал эми буга чейин калаада жаңы асфальт басылган жолдор суу түтүктөрүн коюу же алуу үчүн кайрадан казылып, тамтыгы чыккан фактылар ого эле көп болчу. Мына ушундай кырдаал кайра кайталанбашы үчүн учурда аткаруу бийлиги тарабынан бул багытта көзөмөл күчөтүлгөн. Көптөгөн чоң курулуштар жүрүп атат. Анын ичинде ушу шаарыбыздын борбордук көчөлөрүнүн бардыгы почти 70-80% оңдолуп бүтөт быйыл. Ошого байланыштуу биз баягы суу түтүкчөлөрүн, канализация, газ маселесин баарын ишканаларга алдын ала жазда эле каттарды берип, бүгүнкү күндө ошо баардык иштерди бүтүрүп, анан кийин акырында ушул асфальтты басып, кийин ушу казбай турган болуп бүтүрөлү деген аракетте да бүгүнкү күндө. Белгилей кетсек, Жалал-Абад шаарындагы суу түтүктөрүн жаңылоо үчүн 2013 жылы Европа өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен гранттык негизде ири долбоор башталган. Анын негизинде 2025 жылы калаада таза сууга байланышкан көйгөй толугу менен чечилмекчи. Улкан Кожоева, Бурканбек Матов, жаңылыктар үчүн.